Бир абышка тең тушуна арыз муун айтканы келет. Тең туш, кемпирдин кулагы болбой калды, дейт ал. Доктур соктурга көрсөтпөсөк болбойт окшойт. Ой, аны доктурга көрсөтүп эмне кыласың? Аларың акчаңды короткондон башка эч нерсеге жарабайт. Андан көрө кыргызча эле дарылабайсыңбы? Дейт тең тушу. Кыргызчада дарыласа болобу? Сенин бир билгениң бар чыгар. Анда айтчы билгениңди, деп шаштырат сүйүнүп кеткен абышка. Алгаш 20 метр аралыктан сүйлөп көр. Эгер укпаса 5 метр жакындап сүйлө. Анда да укпаса дагы да жакында. Ошентип канча аралыктан угарын билип алсаң болот. Калганын анан көрө жатарбыз, дейт тиги. Абышка үйүнө келсе кемпири очок жакта бир нерсеге иришип жүрүптүр. 20 метр аралыктан: «Эй, кемпир, эмне тамак жасап жатасың?» деп кыйкырат. Кемпири унчукпайт. Бир аз жакындап дагы сүйлөйт. Кемпири дагы деле унчукпайт. Абышка дагы жакындайт. Ошентип кемпирдин жанына келип: «Кемпир, эмне тамак жасап жатасың?» деп кыйкырса, кемпир ачууланып: «Ай, жанатан бери 5 жолу айттым го, тоок бышырып жатам» деп. Учурда адамдардын көбү өзүнүн айыбын билбей, башкаларга сын такканын адатка айлантып алышты. Өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт. Кыргыз эл макалы.